Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар. Бул биз trainers деген жаңы эле курсубузду аяктап бүттүк. Бул курс мен үчүн абдан пайдалуу болду. Жана өзүм үчүн мен жаңы көптөгөн жакшы информациялардын баарын алдым. Алардын бири катары бул ошо биринчиден башка мамлекеттеги опыттарды, алардын тажрыйбасын көрдүк. Алар кандай ушундай деңгээлге жеткендигин үйрөндүк. Жана ошондой эле биздин урматтуу тренерибиз мистер Ашыкупта айткандай, алар деле алардын аркасынан кете бербестен Кыргызстан үчүн эң баалуу, эң керектүү нерселерди, тажрыйбаларды алардан алып, жана ошо биз өзүбүздүн Кыргызстаныбыз үчүн локализация кылсак эң туура болот экендигин дагы үйрөнө кеттик. Тренерлерибизден, жаңы тренерлерибизге дагы баардыгына абдан ыраазычылыгымды билдире кетким келет. Ошолордон департамент органикинин ишчилери жана ошондой эле биздин өзүбүздүн койка органик проекттин менин кесиптештерим жана ошондой эле биздин өзүбүздүн тренерлер, лицейдин окутуучулары да бар экен. Баардыгына терең ыраазычылык билдиргим келет. Рахмат. Саламатсыздарбы? Мен органикалык айыл чарба департаментинин Сыкөл филиалында баш кадис болуп иштейм. Аты жөнүм Касымова Кыял. Бүгүнкү биздин теория 2 окуусу боюнча айта кетсем, биз ошо экинчи теорияда окуп аткан мен үчүн абдан кызыктуу болду. Биринчиге салыштырмалуу. Себеби дегенде теория 1де биз онлайн өткөнбүз. Ашыш группа менен биз онлайн өттүк. Мында Ашыш группанын өзү келип бизге көптөгөн темаларды, кызыктуу темаларды өттү. Практикалык жагы абдан биз үчүн пайдалуу болду. Себеби дегенде биз ошо теоретикалык жактан окуп аткан билимибизди ошо 2 күндө биз практикага чыгып, барган экскурсия кылган жерибизден биз укрепление кылдык да. Мен абдан ыраазымын. Саламатсыздарбы? Мен Нурдинова Чапаркуль Турсуналиевна, органикалык айыл чарба департаментинде органикалык айыл чарбасын контролдоо жана сертификациялоо бөлүмүнүн башчысы болуп эмгектенем. Бизге бул тренинг аттуу окуу органикалык айыл чарбасы боюнча окутуу тренинги өтүп жатат. Жана биз абдан көп жакшы өзүбүз үчүн пайдалуу тажрыйбаларды чогултуп жатабыз. Мага абдан жакты бул окуу. Ошол эле биринчи бөлүгү Ысык-Көл областында өткөн. Ысык-Көл областы өзү органикалык айыл чарбасы өнүккөн область болгондуктан ал жактагы тренинг дагы бизге абдан кызыктуу болду. Көптөгөн практикалык бөлүмдөрүндө көптөгөн тажрыйба чогулттук. Ал эми экинчи бөлүгү болсо андан дагы жакшы болуп атат. Себеби деген ошол биздин өзүбүздүн тренерибиз Ашышкут мырза өзү келип офлайн режимде өтүп атабыз. Жакындан таанышып, жакындан баарлашып, билбеген суроолорубузду сурап, көптөгөн маалыматтарды алдык. Буюрса, мага өзгөчө 5-октябрь күнү 2 группа сабактагы тренер кандай болуш керек деген темадагы өткөн сабагыбыз, презентациялар мага абдан таасир берди. Себеби ар бир органикалык айыл чарбасы боюнча даярдалып аткан тренер адис абдан билимдүү болсо дагы, абдан күчтүү адис болсо дагы, эгер ошол аудитория менен иштей албаса, анда ал өзүнүн билимин жеткире албайт да. Ошол себептен ал жерде бүт ушул кандай болуш керек темада, кантип ошол өзү менен өз сабак өтүп аткан аудиторияга билимин жеткириш керек, кандай жолдор менен кызыктуу болуш үчүн сабак, же болбосо ошол адамга тренерден тренинг өтүп атканда адамдан адамга маалымат кантип жакшы жетип өзүнө сиңиш керек, ушундай сонун нукмаларды айтып берди. Ошол жерден мен аябай таасирлендим. Мага ошол сабак өтө жакты. Чоң рахмат уюштуруучуларга, ошол эле биосервистин кызматкерлерине, койканын кызматкерлерине жана биздин өзүбүздүн департаменттин кызматкерлери активный катышып окуп жатканына чоң ыраазычылык. Саламатсыздарбы? Мен Малакаева Лида Касымбековна, органикалык айыл чарба департаментинин баш кадиси болуп эмгектенем. Жана биздеги окуп жаткан теория окуусунун тренерлер үчүн окутуу окуусундагы экинчи группанын Манас группасынын лидери болуп эсептелинем.
жатабыз. Ошо iPhone органикалык кыймыл аркылуу уюштурулган бул окууда, тренингтердин окуусунда биз аябай жакшы сабак алдык деп айта алам. Ошонун уюштуруучулары Гүлзада эже жана биздин эң жакшы көргөн, эң мыкты тренерибиз Ашкутта Жиге аябай чоң рахматыбызды айткыбыз келет. Уюштуруучулук аябай эң жогорку деңгээлде болду. Биздин биринчи окуубузда Ысык-Көл областында өттүк элек. Ал жакта дагы Ысык-Көлдүн өзүнүн эле климаты, абасы кандай сонун ошо менен таасирленип, көлдүн жээгинде ар кандай эртең менен разминкаларды жасап, андан кийин келип окуубузду өткөзүп, окууда болсо ошо органикада азыр эң глобалдуу десек болот, эң негизги приоритет бул органика, бүт дүйнөлүк. Ошол органика боюнча органикалык чарбачылыкты кандай өздөштүрүү жана ошого өтүп жаткан фермерлердин, дыйкандардын болгон ишиндеги чагылдыруусу боюнча биз ошо окууга даярдандык десек болот. Эми мындан кийин дагы буга чейин дагы дыйкандар менен биз иштешип көптөгөн маалыматтарды берип келгенбиз. Эми мындан кийин дагы биз дүйнөлүк чарбачылыкты кандай жүргүзүү экенин, ошо дүйнөдөгү болгон чарбачылык менен биздин Кыргызстандагы болгон чарбачылыктын ортосундагы окшоштуктарды жана айырмачылыктарды, жетишкендиктерди жана жетишпегендиктерди ала алдык деп ойлойбуз. Ошону биз дыйкандарга жеткизип, түшүндүрүп, ошонун ичиндеги органиканын 4 принцибин колдонуп, органика 3-0 дегенди колдонуп, дагы төмөмдөрдүн максаттарын колдонуп, биз аябай жакшы тренер болууга түрткү болгон окуу болду деп эсептейм. Биз кийинки ушу дыйкандарга көптөгөн жакшы маалыматтарды бере алабыз деп ишендире кетебиз. Ушул окууга аябай жакшы практический жагынан да караганда, теоретический жагы дагы аябай сонун өттү. Андан кийин бул практика менен да коштолду. Биз практикада көлдө чарбаларда болдук. Эң атактуу Рейна Кенч чарбасында болдук. Ал жерде кандай өзгөчөлүктөр бар, кандай жетишкендиктер бар, дыйкандар менен болгон байланыш, керектөөчүлөр менен болгон байланыш, бизнес дагы ошол кандай өнүгүү керек, кандай өсүш керек, ошонун баарын көрдүк деп айтсак болот. Жана дыйкандар менен кандай иштешет, кандай жетишкендиктер болуп атат жана кандай көйгөйлөр бар, анын баарын уктук. Биз эми ошол салыштырмалуу ошол өмөлөр боюнча иштешебиз деп ойлойбуз. Ал эми экинчи бөлүгү болсо, бул Бишкек шаарында өтүп атат. Андан да жакшы. Эң биринчиси өзүбүздүн тренерибиз биз менен кошулуп офлайн эмесинде болуп атат, системасында. Аябай жакшы онлайндан айырмаланып, биз живой өзүбүз бири-бирибизди баарлашып, бири-бирибиз менен жакшы окуу болду деп айта алам. Биздин органикалык айголчулук департаментине биздин мүдүрүбүз, директорубуз Бактыгүл Бактыбековнага, Айфандын жетекчилери Ашкутта Жиге жана Гүлзада эжелерге жана койканын эң негизгиси ошо койканын кызматкерлерине аябай ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Чоң иштешебиз, чоң иштешип келгенбиз. Дагы бири-бирибизге болгон маалыматтарыбызды бөлүшүп, органиканы алга жылдырабыз деп ойлойбуз. Жылдырып келебиз, жылдырабыз дагы. Баарыбызга ийгилик, баарыбыз ушундай эң сонун окуудан кийин өзүбүздү аябай сонун тренер деп эсептеп калдык, эсептейбиз жана мындан кийин шыктандык. Ар бир фермер менен өзүнчө максаттарды коюп алып, ошол максаттарды жеткенге жана фермерди дагы как фермер сыяктуу ордуна коюп чувствовать эткенди дагы үйрөндүк. Жана өзүбүздү как башка өлкөдөн алган тажрыйбалар менен өзүбүздү дагы жакшы тренер болуп, окутууну дагы өзүбүзгө элестеттик жана максат койдук. Ошого жетебиз деп ойлойбуз. Жетебиз.